Футбол дүйнөсүндө 12-чи оюнчуда бекеринен күйөрмандарды атап келбейт. Анткени оюнчуларга дал ушул күйөрмандардын берген колдоосу маанилүү. CAF National Cup 2023 турнириндеги биринчи беттеште дээрлик 9000 көрүүчү келип, курама команданы өз колдоосуна алды. Беттештин алдында Кыргызстан курама командасынын мурдагы машыктыруучусу Александр Кристинин менен салтанаттуу коштошуу уюштурулган. Эске салсак, Александр Кристинин улуттук курама команданы 2014-жылдан бери жетектеп, Акшумкарларды бир топ ийгиликтерге жеткизген. Пережили здесь очень хорошие эмоции. У нас здесь было очень много хороших игр. Результаты были разные, но мы всегда были едины. Это дом национальной сборной Кыргызстана. Кыргызстан, Алга, Чорахма. Спасибо, босс. Күйөрмандардын колдоосунда беттеш башталып, алгачкы мөөнөттөрдөн баштап эле Акшумкарлар өз таласына мыкты оюнун көрсөтө баштады. Кыргызстандын курама командасы атандаштарынын дарбазасына жакын жайгашып, кайра-кайра бир топ гол киргизүү мүмкүнчүлүктөрдү жаратышты. Хайрат Жыргалбекулу на правом фланге, очень хороший навес, и забивать нужно было. Атака не закончена. Адилжон Абдрахманов пропил сильно, но рядом со штангой. Кыргызстан менен Ооганстандын беттешине күйөрмандык кылууга өлкө башчы Садыр Жапаров дагы келген. Оюндун экинчи бөлүгүндө Акшумкарлар атандаштардын дарбазасына жигердүү чабуул кыла башташты. 80-мүнөттө мыкты чабуул жаратып, футболчубуз Антон Землянухин өзүнөн ашыра топту тээп, беттештеги эң кооз голду жаратууга жакындады. Турсунали, Абдрахманов атай топту токтотот, офсайд жок экен. Мирлан Мурзаев анын чыгарып берүүсү! Тиречко тийип кайтты. Эң кооз голду биз көрбөй калдык. Эсеп 0-0. Оюн бүтөрүнө саналуу гана мүнөттөр калды. Башка калыс кошумча 7 мүнөт берип, 96-мүнөттө Акшумкарлар акыры гол киргизип, күйөрмандарды кубандырды. Эсеп 1-0. Кыргызстан жеңүүчү аныкталды. Команды отдыхают. И здесь хорошая атака может получиться. Забивать нужно. И гол! Все-таки дожали ребята. Дожали сборная Афганистана. И делает это Эрнист Батырканов. Хорошая игра, очень на характере игра была. Бардыңар кийинкисинде ушу 16-жылында Иран менен Кыргызстандын беттешине келип кеткиле деп чакырам барыңар. Игра была равна, но, как вы сами видите, какой счет на табло 1-0, мы празднуем. Оюн аяктан соң улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Стефан Таркович таймаш тууралуу оюн айтып, татыктуу жеңишке жеткенибизди белгиледи. Бүгүн мен үчүн маанилүү күн болду. Мен кураманы машыктыруучу болуп келгендеги дебюттук оюнда жеңишти алып келген оюнчуларга терең ыраазымын. Эми оюнга келсек, биз болгон аракетибизди жумшадык жана татыктуу жеңишти багындырдык. Албетте, кыйынчылыктар болду. Бирок кыргыз футболчулары күйөрмандардын берген сүрөөнү менен жеңишке жетишти. CAF National Cup 2023 мелдешинин биринчи оюну Акшумкарлардын жеңиш менен аяктады. Эми 16-июнь күнү улуттук курама команда Азиянын мыктысы делген Иран менен беттешет. Телегай Талев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.